Экинчи күн. Бүгүн мен ден соолугумду чыңдайм. Өзүмдү ден соолуктуу болууга уруксат берем. Балким менде кандайдыр оорулар бар, бирок мен түшүнөм, бул оорулар убактылуу. Мен төрөлгөндө эле ден соолугум чың болгонго укугум бар. Жана ден соолугум чың болот. Мен акылым тунук адаммын. Мен өзүм ден соолукмун. Ден соолук бул максат эмес. Ден соолук негизги максатка жетүү үчүн средство. Көбүнчө адамдар үчүн ден соолукта болууну каалоо максат болуп калган. Анткени алар ден соолугун жоготуп алышкан. Мен ден соолугум чың адаммын. Бүгүнкү күндөн баштап мен ден соолукту чыңдаш үчүн эмгектенем. Биз врачка ден соолук үчүн барбайбыз. Биз дары ичкенде ден соолукту чыңдаш үчүн ичпейбиз. Биз ден соолукту чыңдаш үчүн эмес, оорудан арылуу үчүн доктурга барабыз, дары ичебиз. Ден соолукту чыңдаш үчүн мен өзүмдүн нервимди сактайм, убактымды баалайм, өзүмдүн ичип аткан тамагыма көңүл бурам. Ички дүйнөмдү сакташ үчүн Кудайга жалынам жана бейкапар адам болом. Узакка жашоонун жана ден соолуктун сыры бул бейкапарлык. Мен ар бир күнүмдү пландаштырам жана күндө акылымды тазалайм. Негативдик ойлор оорунун башкы себеби экенин билем. Мен билем, менин денем мени угат. Анткени менин ойлорум менин денемди башкарат. Жалкоолук ден соолукту өлтүрөт. Эмгек ден соолуктуу болгонго жардам берет. Баарын алтын орто деген принцип боюнча жасайм. Күндө 10-15 мүнөттөн мени тазалоо же релаксация боюнча көнүгүүлөр мага жаңы күч берет. Мен өзүмдү контролго алам жана организмди кыйнабайм. Ден соолуктун шарты бул жакшы эс алып уктоо. Мен уйкуга күчтүү калууна келтирүү үчүн канча убакыт талап кылынса, ошончо убакыт бөлөм жана 6 сааттан кем эмес уктайм. Улуу Авиценна айткан: аз тамактан, аз сүйлө, аз укта. Мен дагы ушул эрежени сактайм. Мен түшүнөм, адам канчалык көп уктаса, ошончолук анын ден соолугу начарлайт. Канчалык көп тамак жесе, ошончолук организмде шлактар чогулат. Мен түшүнөм, адам канчалык көп сүйлөсө, ошончолук ширеси жок лимонго окшоп калат. Ал энергиясын жоготот. Ошондуктан бүгүндөн баштап мен аз сүйлөгөнгө, аз тамак жегенге аракет кылам жана кечки саат 6-дан кийин такыр тамак жебейм. Мен эртең менен жана түштө жакшы тамактанам. Бирок 6-дан кийин стакан суу эле ичип алам, ошого көнөм. Мен жеген тамагымды чектейм, өзүмдүн денемди сактайм жана күндөн күнгө сулуу, жакшынакай болгонго умтулам. Мага өзүмдүн денем жагат. Мен өзүмө жагам жана билем, эгер адам өзүнүн сулуулугун сезбесе, аны эч ким сезбейт. Канаттуу фразада сулуулук курмандыкты талап кылат деп айтылгандай, мен сулуу болуш үчүн эмгектенем. Баары үчүн төлөш керек. Эчтеке бекер эле болуп калбайт. Мен сулуураак, жагымдуураак болуш үчүн мен ден соолугумду сакташым керек. Бардык болгон тамактын баарын жеп көрө албайсың. Тамак эч качан түгөнбөйт. А сугалактык семиргенге алып келет. Анткени подсознаниянын деңгээлинде түзүлөт. Акырындык менен сугалактык акчага, буюмдарга, башка материалдык байлыктарга өтөт. Бирок ал тамактан башталат. Өтө көп уктоо дагы ден соолукка зыян. Бүгүнкү күндөн баштап мен организмди сактайм, ден соолугумду сактайм. Бул каалоо, а каалоодон кийин кыймыл-аракет жаралат. Мен өзүмдүн ички дүйнөмдү жана физикалык абалымды сактайм. Анткени түшүнөм, алар бири-бирине байланыштуу, бири-бирине көз каранды. Менин ойлорум ден соолукту сактаганга багытталган. Мен ден соолукмун. Мен ден соолугу чың адаммын. Менин душамда, ички дүйнөмдө боорукердик, түшүнүү, ырайымдуулук бар. Көңүл калуу, таарынуу, жинденүү, көрө албастык зыян гана алып келет. Ошондуктан мен адамдарды кечирем. Мен билем, негативдик ойлор ден соолуктун бузулушуна алып келет. Ошондуктан өзүм жөнүндө, башкалар жөнүндө жакшы ойлорду ойлойм. Адам жакшы ойдо болгондо ишеним бекийт. Ийгиликтин башкы куралы ой болуп саналат. Мен түшүнөм, менин бүгүнкү курчап тургандардын баары машиналар, самолеттор, компьютерлер, телевизорлор, телефондор, ушулардын баары ойдон башталган. Алардын баары кимдир бирөөнүн идеясы болгон. Мен түшүнөм, ойлор гана улуулукка жеткизет. Ошондуктан менин ойлорум дайыма жакшыга гана настрой болот.
Мен түшүнөм. Менин ички дүйнөм менин ден соолугума таасир берет. Мен канчалык духовный болсом, ошончолук менин ден соолугум бекем болот. Мен эртеңки күндө уят болуп калбагандай болуп жашайм. Духтун күчү мага ого бетер ийгиликтүү болгонго, керектүү жыйынтык алганга жардам берет. Мен өзүмдүн кыялымды сактайм. Мен өзүмө чынчылмын. Бул өтө маанилүү. Мейли башкалар мени калпычы дей берсин. Бирок эгер менин абийирим таза болсо, демек мен чынчыл адаммын. Эң башкы курал бул таза абийир. Менин абийирим таза. Мен дайыма аны сактайм. Бул менин өзүмдү башкарганга жардам берет. Менин кылган ишим бирөөлөргө жакпаса да, мени бирөөлөр жек көрсө дагы, мени бирөөлөр күнөөлүү деп эсептешсе да, эң башкысы мен дайыма абийиримдин тазалыкта сактаганга аракет кылам. Анткени так ошол мага күч берет. Бардык менин иш-аракеттерим ошол максатта болот. Мен өзүмдүн принцибимди алмаштырбайм. Мен үчүн менин принциптерим жашоомдогу башкы орунду ээлейт. Анын баары мага ден соолук, бакыт алып келет. Мен билем, эң оор жазаны абийир аныктайт. Жана жашоодогу эң негизги жетишкендик бул таза абийир. Бул сапат бардыгында көрүнөт. Бир күнү мен дүйнө жүзүнө таанымал болуп калганда жана телефондун звоногун угам, өзүм жөнүндө газетадан, журналдардан окуйм, өзүмдү телевизордон көрөм, ар кандай шоуларда. Мен түшүнөм, менин абийиримдин тазалыгы мен татыктуу болгон ошол бийиктикке көтөргөнүн. Мен бактылуумун, мен өзүм менен сыймыктанам. Бүгүнкү күндөн баштап мен ден соолугумду сакташ үчүн бардыгын кылам. Чымыр денеде күчтүү дух. Ден соолугуң начар болсо, духовный болуу мүмкүн эмес. Бирок ден соолук убакытта эле мага кредитке берилет. Ар бир өткөн күн менин жашоомду бир күнгө кыскартат. Ошондуктан мен өзүмдүн жашоомду узартуу үчүн жол табышым керек. Жашоону узартуу демек өлүмдү жеңүү. Өлүмдү жеңиш үчүн мен жакшылык кылышым керек. Мен жакшылык кылам, анткени менден кийин эскерүү калат. Менин жакшы иштерим менин ысымымды кылымга сактайт. Мен айткан мындай сөздөр калат. Жакшы иштерди унутуу мүмкүн эмес. Жакшы сөздөр унутулбайт. Улардын баары кийинки муундун эсинде калат. Жакшы иштер өлүмдү жеңе алат. Менин акыл жөндөмүм менин физикалык абалыма көз каранды. Ошондуктан мен өзүмдү, денемди машыктырам. Күндө өзүмдү активдүү кыймыл-аракетке арнайм. Өзүмдүн ар бир адамга кредитке берилген энергиямды топтоп, аны сакташ үчүн. Мен ден соолугумду сакташ үчүн оңой же туура эмес жолду тандабайм. Таблетка ичип алып ден соолугумду жакшырат деп үмүттөнбөйм. Мен дарыга көз каранды болгум келбейт. Мен көз каранды болгум келгендер, бул менин принциптерим, менин таза абийирим, менин боорукердигим. Огудай мен өзүмдүн үстүмөн иштегенге мага күч бере көбүрөөк жакшылык кылыш үчүн. Мен ден соолугум чың адаммын жана ден соолугумду ар бир минутада чыңдайм. Мен кыймылды тандайм. Ушул күндөн баштап мен активдүү кыймылдайм, спорт менен алектенем, чуркайм. Физикалык энергия менин акыл жөндөмүмдү өнүктүргөнгө жардам берет. Мен канчалык көп спорт менен машыксам, ошончолук эмгекке жөндөмдүүмүн. Ошончолук чыгармачылык энергиям көп болот жана ошончолук көп нерсеге жетем. Мен гениалдуу адаммын. Мен ден соолукмун. Мен күндө ден соолугумду чыңдаганга умтулам.